Адамда эки оору бар. Бир болот дененин оорусу, бир болот руханийдин оорусу. Дененин оорусунун бүтүшү акыр чеги эгер уколдон бүтпөсө, дарыдан бүтпөсө, оңолбосо, анда өлүм менен жок болот ал кошо. Бирок руханияттын оорусу, урматтуу туугандар, ал сиз менен түгөлүк махшарга чейин барат. Махшарда дагы сизди жөн койбойт. Ал сизди тозокко тыгып коюшу мүмкүн. Кайсы оору? Хасат оорусу, көрө албастык оору, рия оорусу, ужуп оорусу, өзүнө өзү таң калуу, менменсинүү, кибирленүү, текеберленүү. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул нерселерди жок кылуунун дагы бир дарысы, урматтуу туугандар, өзүңүзгө каалаган нерсеңизди башкага дагы каалап үйрөнөйлү. Мен бактылуу болоюн, башка дагы бактылуу болсун. Эмне үчүн, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө байлар эле жыргасын, кедейлер жыргабасын? Ислам дини ушул нерсени эске алган, байлар дагы бактылуу болсун.